Эки тараптуу тыгыз кызматташтыкты бекемдеп, стратегиялык өнөктөш болгон мамлекет менен алаканы жаңы деңгээлге чыгаруу. Бул президент Сооронбай Жээнбековдун коңшу Кытай эл республикасына боло турган мамлекеттик сапарынын негизги максаты. Өлкө башчысынын Кытайдагы визити 2 күнгө созулуп, президент анда коңшу өлкөнүн бардык бийлик бутактарынын жетекчилери менен жолугушмакчы. Президенттин буга чейинки иш сапарынын жыйынтыктары жана алдыдагы мамлекеттик визиттин мааниси тууралуу Самат Асипов айтып берет. Президенттин коңшу өлкөгө мамлекеттик сапары Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен ишке ашканы турат. Бул Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматында биринчи жолку мамлекеттик сапары. Буга чейин өлкө башчы бир катар мамлекеттерге расмий визиттерди жасаган. Мамлекеттик сапарынын алкагында Сооронбай Жээнбеков Си Цзиньпин менен эки тараптуу жолугушуу өткөрүп, өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын бардык багыттарын талкуулаганы турат. Бүгүнкү күндө Кыргыз жана Кытай ортосунда 200ден ашуу мамлекет аралык, өкмөт аралык, ведомство аралык жана башка эки тараптуу документтери өз ара кызыкчылыгын өнүгүүсүн далилдеп турат. Ошондой эле сапарынын жүрүшүндө бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлат. Данияр Сыдыков бул сапар эки тараптуу алаканын жаңы барактарын ачып, кызматташтыкты дагы да бекемдейт деген ишеничин билдирди. Сооронбай Жээнбеков Бейжиңде Кытайдын Жогорку Советинин премьер-министри Ли Кэцян жана Кытай элдик кеңешинин парламент төрагасы менен жолугушуп, эки мамлекеттин өз ара кызыкчылыгын жараткан маселелер талкууланат. Негизи эле Кытай менен кызматташчу тармактар, анын алкагында талкуулана турчу маселелер абдан көп. Өткөн жылы Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда соода жүгүртүүнүн көлөмү 1 миллиард 600 миллион долларды түзгөн. Инвестиция тартуу боюнча да Кытай биринчи орунда. 2017 жылы анын көлөмү 270 миллион долларга жетти. Кытай сейчас является нашим самым главным. Кытайдан келип жаткан продукциялардын түрлөрү мындан 15 жыл мурункуга караганда абдан эле өзгөрдү. Азыр алдыңкы технология жабдыктары, унаанын тетиктери жана башка техниканын түрлөрү келет. Азыр экспорт, импорттун көлөмүн дагы да көбөйтүү боюнча көп маселелер каралып жатат. Турсункулов Кытай менен түзүлгөн 200дөн ашык келишимдин бардыгы жемиштүү иштеп жатат дегенден алыс. Айтымында документтердин кайсы бир бөлүгүн кайра карап чыгып, кээ бирлерин жокко чыгаруу убакыт талабы болуп турат. Чет элге жасалган ар бир сапардын максаты мына ушундай өлкө үчүн маанилүү болгон маселелерди чечүүдө жатат. Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматка киришкени бир катар расмий сапарларды жасады. Өлкө башчы алгач расмий иш сапары менен Россия Федерациясында болду. Москвада Владимир Путин менен жана премьер-министр Дмитрий Медведев менен жолугушуу өтүп, эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууланган. Айтмакчы, Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү. Кийинки күнү президент Минск шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги жыйынына катышып, анда аймактагы абал, уюмдун ишмердиги талкууланган. 2017 жылдын декабрь айынын ортосунда Сооронбай Жээнбеков Өзбекстанга расмий иш сапары менен барды. Шавкат Мирзиёев менен эки өлкөнүн кызматташтык маселелеринен сырткары чек араларды тактоого басым жасалып, сүйлөшүүлөр олуттуу жыйынтыктарды берди. Декабрь айынын соңунда президент 2 күндүк расмий иш сапары менен Казакстанда болду. Астанада мамлекет башчылары өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын бардык багыттарын талкуулашып, өзгөчө Евразия экономикалык биримдигинин алкагында кызматташуу, соода жүгүртүү, экспорт, импорт маселелерине көңүл бурулду. Чек ара көйгөйү да көтөрүлүп, президенттер орток пикирге келишкен. Чек ара маселеси президенттин Тажикстанга болгон иш сапарында да талкууланып, коңшу өлкө менен Кыргызстандын чек ара тилкелерин толук тактоо тапшырмасы коюлган. Мындан сырткары эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууланган. Түркияга болгон расмий сапарынын алкагында президент Сооронбай Жээнбеков бул өлкөнүн президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен жолугушуп, талкууда тараптар энергетика, транспорт, айыл чарба, саламаттыкты сактоо, парламенттер аралык кызматташтык, маданият, билим берүү жана инвестиция тартуу маселелерине басым жасашты. Негизги жетишкендик мигранттарга социалдык колдоо, тактап айтканда аларга пенсия чектөө маселеси болду. Учурда аны жүзөгө ашыруу тартиптери иштелүүдө. Түркиядан кийин өлкө башчысы Бельгияга сапар жасап, анда Европа биримдигинин институттарынын жетекчилери менен жолугушту. Басым жасалган негизги маселе адам укуктары, сөз эркиндиги жана Кыргызстанда демократияны өнүктүрүү. Мындан сырткары Сооронбай Жээнбеков Евразия экономикалык биримдигинин Жогорку экономикалык кеңешинин жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өлкө жетекчилеринин жыйындарына катышты.
Кытайга болгон мамлекеттик сапар 2 күнгө созулат. Данияр Сыдыков бул визит боюнча журналисттерди кызыктырган бир катар суроолорго да жооп берди. Маселен, Бишкек жылуулук борборун модернизациялаган Кытайдын TBI компаниясы боюнча маселе мамлекеттик сапарда каралбайт. Данияр Сыдыков бул Кыргызстандын ички иши экенин жана учурда тергөө органдары иштеп жатканын кошумчалады. Мындан сырткары Кыргызстандын тышкы карызы боюнча маселени Кытай тарап менен бирдей шартта талкуулап, эки тараптын кызыкчылыгына төп келгендей туура жолду таап, андан кутулуу максаты бар. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 каналы.